Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 3А классынын класс жетекчиси Мусулманова Гүлчехра Абдуллаевна. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Анда эмесе жакшы маанай менен адаби окуу сабагын баштайбыз. Бүгүн өтө турган темабыз эки бир тууган. Жомок. Сабактын максаты. Жомокту окуп, мазмунун түшүнөсүңөр. Сөздүк ишин жүргүзөсүңөр. Кабыл алууңар, сөз байлыгыңар, сүйлөө кебиңер калыптанат. Адептүүлүккө, чынчылдыкка тарбияланасыңар. Балдар, китебиңердин 58 бетин ачып, сүрөткө көңүл бургулачы. Силер бул жомок эмне тууралуу болот деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Эки бир тууган жөнүндө жомок окшойт, Мен дагы ошондой деп ойлоп турам. Анда эмесе балдар, жомокту чогуу окуп көрөлүчү. Эки бир тууган. Жомок. Илгери бир аял эки уулуна эки жерди бөлүп берет. Балдары бөлүп алган жерине эгин эгип, бак тигишип, жаз жай бою иштешет. Уулдары түн ичинде уктап жатканда энеси экөөнүн тең башында дайыма эки жылдыз жанып турганын көрчү экен. Жай өтүп, берекелүү күз келет. Уулдары эгинин оруп жыйып, оп майдалап бастырып, сапырып, тазалап, кызылданын эки жерге үйүп коюп, үйлөрүнө келет. Энеси мал союп, чечкор өткөрөт. Ошол күндөрдө түнкүсүн балдары кезектешип, кырманды кайтармак болушат. Алды менен кичүүсү келип, ары басып, бери басып жүрүп, агасынын эгинен ташып өзүнүкүнө кошуп коет. Түн ортосу огон кезде улуусу кырманга күзөткө келет. Караса инисинин кызылы көбөйүп калган. Инимди баба дыйкан колдогон экен. Ошондуктан анын эгини көбөйгөн тура. Кичүүсүн түп тигини тигин, муну минт деп көп жумшачу элем. Ошол эмгегин баба дыйкан билген экен. Эмгеги акталыптыр, деп кубанып, таң атаарда үйгө келип, инисинин жанына жатып уктап калат. Кырманды караганы энеси келсе, улуу уулунун эгини кыбыр этип кыбырап, бир даны эки дан болуп, улам көбөйүп отуруп, кичүү баласынын эгинине жетип, ага да дан чачырайт. Дан чачыраган сайын кичүү уулунун даны азая баштайт. Ошондо эгиндин көбөйүшү токтолуп, тымып калат. Шашып ушуп эне үйүнө келсе, уулдары дали уктап жатат. Улуу баласынын башында мурдагыдай эле чолпон жылдыз жанып, кичүүсүнүн башында бир кара ит үрүп турганын көрүп, чоочуп кетет. Балдарын ойготуп, балам, түндө эмне иттик кылдың эле, жашырбай айт, деп кичүү баласынан сурайт. Кичүү уулу түндө агасынын эгинен алып өзүнүкүнө кошуп койгонун жашырбай айтып берет. Балам, түндө сен эмне иш кылдың эле, жашырбай айт, деп улуу баласынан сурайт. Улуусу көргөн билгенин, ойлогонун айтып берет. Андан кийин энеси өзү барып кырмандан көргөндөрүн, кичүү уулунун башындагы үрүп турган итти көргөнүн балдарына айтып берет. Мына, ошондон кийин кичүү баласы ичи тардыгын коюп, агасына жардам берип калыптыр. Балдар, биздин божомолубузга бул жомок туура келдиби? Ооба, туура келди, азаматсыңар. Эми биз сөздүк ишине көңүл буралы. Чечкор, түшүм майрамы. Кызылы, бул эгини. Кырман, дан үйгөн жерди айтат экен балдар. Үйгө тапшырма, жомокту өз түшүнүүңөр менен айтып бересиңер. Ичи тарды ит кабат, кең пейилдүү кемибейт, тар пейилдүү жарыбайт деген макалдарды чечмелегиле. Саламатта болгула.